Көпчүлүк адамдар жарга такалган учурда ошол өзү туш болгон абалдын кесепеттерине көнүп, макулдугун билдирип, андан ары эч нерсе кылышпайт. Анан кээ бир өтө аз сандагы адамдар гана кайраттуулук көрсөтүп, кырдаалды жөнгө салган аракет кылышат. Ошондой демилгечилердин бирөөсү италиялык Чет деген жигит. Ал болсо өпкө рагы менен болгондо дагы өтө жаман түрү менен ооруйт жана бул учурда албетте башкалар сыяктуу эле кайгырат. Анан дарыгерлердин сунушу менен операция кылдырат. Бирок ал рак клеткалары операциядан кийин деле калышы мүмкүн. Ошентип анда дагы калат дагы кайрадан оору козгойт. Дарыгерлер болсо ашып кетсе 5 жыл, болбосо андан дагы аз прогнозду беришет жана химиотерапияны сунушташат. Ал болсо буга албетте кайгырганына карабай, кантип болсо дагы айыгып кетүүнүн аргасын издеп баштайт. Ар кандай ушул оору тууралуу, рак тууралуу башка маалыматтарды чогултуп туруп, акырында кето диета деген ушундай дарылануу, эми бул негизи доказательный медицинада жок азырча, бирок ушул нерсе көптөгөн миңдеген адамдардын ден соолугун жакшылоонун бир себепчиси болуп калууда. Ошол катары ушул Чет деген жигиттин дагы ракты жеңишине себепчи болуп калат. Кето диета тууралуу өзүмдүн каналымда буга чейин көп видео материалдарды чыгарганмын. Аларды дагы көрүп турсаңыз болот. Алдыда дагы ал тууралуу көп видео материалдар чыгат. Анан ошондо ошол кето диетаны колдонот. Анан интервальный голодание деген бар. Мисалы бир жумада бир жолу, эки жолу ачка болуу менен айыгуунун аргасын издеп, ушинтип аракеттенет. Жана албетте химиотерапияны дагы алат. Кошо ошол дарыгердин сунушун дагы аткарып атат, бир тараптан өз алдынча дагы дарыланып атат. Ошентип ооруну жеңип чыкты. Албетте ишеним, аракет адамга өтө зор мүмкүнчүлүктөрдү берери ушунун эле Четтин эле ошол мисалы менен көрүнүп турат. Анан кето диета тууралуу айта турган болсом, бул жерде негизги идея углеводдорду, айрыкча жеңил сиңе турган углеводдорду, жеңил сиңе турган эмес, жеңил тез сиңе турган углеводдорду колдонбой, майларды көбүрөөк колдонуп, анан дагы белокту орточо деңгээлде колдонуп, ошо рационго киргизүү аркылуу ар кандай ооруларды жеңүүнүн деген идея камтылган ушул кето диетада. Анан бул жерде сунуштала турган нерсе эң көп жер жемиштер, жашылчалар жана майлар. Эми мен сизге кето диетаны сунуштабайм, анткени анын дагы минус жактары жок эмес. Анын үстүнө биздин шартта аны колдонуу деле анчалык жеңил эмес, бирок кээ бир азыктарды сизге сунуштап өтөм, аларды күнүмдүк рационго киргизип койсоңуз болот. Анан дагы мен дээрлик ар бир эле видео материалда ден соолукка пайдасы тийиши мүмкүн болгон 2-3 азыкты айтып өтүп атам. Ошол катары мунусунда дагы айтайын дегеним, ушул мен айтып аткан пайдалуу болгон ден соолукка азыктарды дейбизби, ушундай нерселерди үйүңүздө бир бурч кылып коесузбу, бир текчени атайын бөлүп коесузбу, ошол тамак аш сала турган ошол сиздин шкафыңыз бар болсо чоң, ошонун бир текчесин атайын ушундай пайдалуу ден соолукка тийгизе турган ушундай азыктарды коюп алсаңыз өтө жакшы болот. Ошондо аларды күнүнө 1-2 колдоно бересиз. Жана дагы оору сыркоодон дагы мүмкүн болушунча алыс болосуз, иммунитетиңиз дагы бекем болот. Ушуну сөзсүз түрдө аткарыңыз. Анан дагы майда баягыдай, мисалы сидана дейбизби, же куркума, корица, ошо майда нерселерге атайын өзүнчө идиш коюп койсоңуз болот. Идишке салып коесуз дагы аларды алып келип, көлөмгө салып берет да базарда. Алып келесиз дагы ошолорго салып коюп, күнүнө бир аздан колдоно берсеңиз өтө жакшы болот. Ушул нерсени сунуштайм. Анан дагы сизге бүгүн сунуштай турган 2-3 азык бул көк чай, чеснок, анан дагы балыкты сунуштап коеюнчу.
Анткени бул кан тамырларыбыз үчүн эң пайдалуу азык болуп эсептелинет. Омега 3 пайдалуу майларына бай болгон азык болуп эсептелинет. Ошол эң пайдалуу азык кан тамырлары үчүн. Билесиздер, биздин өлкөдө дээрлик күн сайын дээрлик 50-гө жакын адам каза болот. Ушул кан тамыр ооруларынан, жүрөк кан тамыр ооруларынан. Эгерде биз аны өзүнө керек болгон нерсе менен толуктап тура турган болсок, анда ошол жүрөк кан тамыр ооруларынан алыс болобуз. Демек, балыкты дагы кийириңиз рационго. Еще чеснокто дагы мунун өзүнчө пайдалары зор. Аллицин деген зат бар. Ал бүтүндөй организмге ашыгы менен кызмат кылып бере турган нерсе. Анан көк чайдын дагы пайдалуу касиеттери толтура. Ушул 3 нерсени киргизиңиз. Анан күнүнө мисалы ишке жөнөгөндө ала келгени үйгө ушундай организмге пайдасы тие турган нерселердин ичинен бир экөөсүн жазып алсаңыз дагы болот өзүңүзгө. Эстетме кылып керектүү бир жериңизде жазып алып туруп, аларды ала келишиңиз керек. Анан ошентип олтуруп, ошол текчеңизди пайдалуу болгон азыктар менен толтуруп коесуз. Анан аларды колдонгондо биринчи алып келгениңизди эртерээк түгөткөнгө аракет кылсаңыз, алардын эскирип кетишинен сактанган болосуз.